Өмүрбекова ноокатта коронавирус жуккан 3 тең аял. Коронавирус илдетине чалдыккан ноокаттык тургундардын 3 тең аял. Алар жакында кичи ажылыкка барып келишкен. Бул тууралуу жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын жыйынында депутат Алтынбек Сулаймановдун жугуштуу илдет жаңы аныкталган 3 кыргызстандыктын тек жайы тууралуу суроосуна жооп берип жатып, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Кувейттен Ошко учак менен келген. 3 айым 2 айылдан экен. Азыр акимдин буйругу менен ноокатта өзгөчө абал киргизилди. Бардык чаралар көрүлүп жатат. Ал жарандар умрага барып, 2 рейс менен келишкен. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, илдетке чалдыккандар 67, 71 жана 77 жаштагылар. 20 мартта Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавирус жаңы табылган ноокаттыгы 3 тургун учурда толук текшерүүдөн өтүп жатканын кабарлады. Министр буга чейин аныкталган сузактагы 3 адам дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунда көрсөтүлгөндөй шартта даарыланып жатышканын билдирди. Маалыматка караганда 6 тең абалы канааттандырарлык. Өкмөт башчы өлкөдө өзгөчө абал киргизүүнү бүгүн чечебиз. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын жыйынында депутат Алиарбек Абжалиев өкмөт башчыдан өлкөдө өзгөчө абал киргизүү боюнча пикирин сурады. Премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев өзгөчө кырдаал жарыялоону мыйзамдагы шарттарына токтолуп, маселе бүгүн чечилерин билдирди. Өзгөчө кырдаалды киргизүүдө мыйзамдын шарттары бар. Мисалы, областка киргизиш үчүн 2 районда өзгөчө абал болушу керек. Республикага киргизиш үчүн 2 областка өзгөчө абал киргизилиши керек. Кандай формада болот, азыр чечели деп жатабыз. Ноокат райондук администрациясынын башчысы Давранбек Маматалиевдин буйругу боюнча Ош областынын Ноокат районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Буга чейин Жалал Абаддын Сузак районундагы 3 айылга киргизилген. Абылгазиев ачык айтыш керек, экономикада абал оор. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын жыйынында премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев 2019 жылдагы өкмөттүн иши үчүн отчет берип жатып, кырдаалга байланыштуу өлкө экономикасындагы абалды оор деп баалады. Анын эсебинде быйыл казынага 450 миллион доллар түшпөй калышы мүмкүн. Ачыгын айтышыбыз керек, абал оор. Биздин божомолубуз боюнча бажыдан 12-13 миллиард сом, салыктан 15 миллиард сом түшпөйт деп жатабыз. Муну баарына түшүндүрүп айттык, деди өкмөт башчы. Абылгазиев өкмөт жарандарга айлык пенсия төлөмдөрү боюнча көйгөй жаралбай турганын кошумчалады. Кыргызстандын финансы министрлиги 2020 жылдын бюджети 15% аткарылбай калышы мүмкүн экенин билдирген. Кыргызстанда товар экспорттоодо жеңил өнөр жайы жолго салынган тармактардын катарында бирок кийим-кече тигүүгө чийки заттын 80-90 жана фурнитуранын бир топ бөлүгү Кытайдан ташылып келет. Жалаң эле жеңил өнөр жайы эмес, бир топ товарлардан импортко көз каранды. Кыргызстанда Кытай менен чек аранын жабык турганы ишкерлерди санаага салды. Мугалимдер 8 апрелге чейин үйдө иштөөгө кое берилди. Кыргызстандагы жалпы билим берүү мекемелеринде иштеген мугалимдер үй шартында дистанттык түрдө окутуу үчүн 8 апрелге чейин карантинге жөнөтүлдү. Бул тууралуу 20 мартта Билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Кыргызстандагы жалпы билим берүү уюмдарында эмгектенген кызматкерлер 3-чейректе жыйынтыктап, тиешелүү болгон отчеттук иштерин аяктап, жетекчилер мектеп имараттарында санитардык тазалоо иштерин жүргүзүштү. Билим берүү мекемелеринде жалпы республикалык тестирлөөгө каттоодон өткөрүү үчүн 11-класстын класс жетекчилери нөөмөт түзүшөт деп айтылат министрликтин маалыматында. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын иши 8 апрелге чейин токтотулганына байланыштуу бала бакчалардын тарбиячылары да ошол мөөнөткө чейин үйүнө жөнөтүлдү. Штаб Ошто коомдук транспорт токтойт, көчөгө чыкпаңыздар. Бүгүн 20 марттан тартып Ош шаарындагы коомдук транспорт токтотулат. Бул тууралуу коронавирус коркунучуна байланыштуу түзүлгөн штаб кабарлап, көчөгө чыкпаңыздар деп эскертти. Кыргызстанда коронавирустун жаңы 3 учуру катталганы 20 мартта жарыяланды. Министр обсервация үчүн 2290 орун даярдалды. Бул тууралуу 20 марттагы басма сөз жыйынында саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кабарлады. Министрдин айтымында 14 күндүк обсервацияда 410 киши жатат. Анын ичинде коронавирус илдети 18 мартта аныкталган 3 жаран менен кошо бир учакта келген 142 киши да бар. Умрадан кайтып келген жарандар менен байланышта болгон 1042 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Кыргызстанда коронавирустун жаңы 3 учуру дагы катталды.
Коронавирус жуктургандар 2000ден ашык киши менен байланышкан, 65-и Бишкекте. Коронавирус жуктуруп алганы бүгүн айтылган 3 жаран менен байланышта болгон бардык жарандар изделип жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, бүгүн Ноокаттын 3 тургуну коронавирус жуктурганы кабарланган. Алар Сауд Аравияга кичи ажылыкка барып келишкен. Учурда аймактык ооруканада жатышат, абалы канааттандырарлык. Вирус жуктургандар 12 март күнү Дыжида Ош каттамы менен учуп келишкен. Алар менен учакта 282 киши болгон. Учурда алар жана байланышта болгон башка жарандардын бардыгы жергиликтүү бийлик органдары, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ички иштер министрлиги тарабынан изделип жатат деп айтылат билдирүүдө. Коронавируска байланыштуу эсепке 2 миллион 200 миң сом түштү. 20 март күнү Финансы министрлиги өкмөттүн буйругуна ылайык коронавирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу иш-чараларына акча каражатын которуш үчүн атайын эсеп ачкан. 20 мартка карата аталган эсепке 2 миллион 200 миң сом түштү. Буга чейин Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавируска байланыштуу иштеп жаткан медицина кызматкерлеринин айлыгына кошумча акча төлөнөөрү кабарлаган. Коронавирус ичеги карындында иштешин бузат. Жаңы изилдөө. Коронавирус учурунда дем алуу органдары гана эмес, тамак аш сиңирүү системасы да жабыркайт. Мындай бүтүмгө COVID-19 чалдыккан бейтаптардын маалыматын анализдеген америкалык окумуштуулар келгенин Известия басылмасы жазды. Адистер алгач илдеттин очогу болгон Кытайдын Ухан шаарында жайгашкан 3 ооруканадагы 204 бейтаптын ден соолугуна байкоо салышкан. Алардын жарымы табити жоголуп, ичи өтүп жатканын айтышкан. Кээде жүрөк айланып, кускусу келип, ичи ооруп жатканына даттанышкан. Ошол эле убакта бейтаптарда дем алууга байланышкан көйгөйлөр кийинчерээк пайда болуп же такыр билинген эмес. Мындан тышкары башкаларга салыштырмалуу вируска туруштук бере албай дарыланууга да көп убакыт жумшашкан. Натыйжада окумуштуулар кадимки суук тийүүнүн белгилери барлар биринчи толкунга, ал эми тамак аш сиңирүү системасындагы симптомдор экинчи толкунга кирет деген жыйынтыкка келишкен. Ошондой эле америкалык изилдөөчүлөр ичеге карындын өнөкөт оорулары бар адамдардын вирусту жеңиши кыйын экендигин белгилешкен. Дене табы түшүп, көтөрүлүп, сузактагы коронавирус жуктургандардын абалы. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавирус жуктуруп алган сузактагы 3 кишинин абалы канааттандырарлык экендигин маалымат жыйында айтты. Үчөөнүн тең абалы канааттандырарлык, бирок дене табы бирде көтөрүлүп, бирде түшүп жатат, деди министр. Коронавирус жуктуруп алгандардын үчөө тең эркек кишилер экени мурда кабарланган. Ызычуу түшпөй дайыныңарды айткыла, министр умрадан келгендерге кайрылды. Кичи ажылыкка барып келген кыргызстандыктар дүрбөлөңгө түшпөй кайда экендигин билдирип коюусун суранам. Бул өтүнүчүн Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев брифинг учурунда айтты. Эске салсак, бүгүн Кыргызстандын аймагынан коронавирус жуктурган дагы 3 адам аныкталды. Доллар өскөндүгүнө байланыштуу импорттук азыктар кымбаттайбы? Адистин жообу. Жакынкы арада импорттук азык-түлүктөр баалар көтөрүлбөйт, бирок убакыттын өтүшү менен жогорулаганга туура келет. Бул тууралуу Камсыздоочулар ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева билдирди. Ал аталган ассоциация азыктарды импорттоо жана биринчи керектелүүчү товарларды ташуу менен алектенерин айтты. Ускенбаеванын айтымында бүгүн кечинде ассоциация мүчөлөрүнүн жыйыны болуп, доллардын кескин өсүшү тууралуу кеп кылышкан. Бардыгы баалардын мурдагыдай кармап турууга аракет көрүлөрүн айтышты. Курс көтөрүлсө эле бааларды карап чыгат деген түшүнүк болбошу керек. Жыйында марттын аягына чейин же апрель ичи баалар мурдагыдай эле кармалып турары айтылды, деди Ускенбаева. Анткени менен ассоциация жетекчиси баалар баары бир өсө турганын белгиледи. Албетте, мурунку бааны жыл этегине чейин эч ким кармай албайт. Эгер курс дагы өсүп же ушул деңгээлде калса, баалар эртеби кечпи жогорулайт, деди ал. Белгилей кетсек, өкмөт буга чейин Кыргызстандагы бир катар азык-түлүктүн баасын жөнгө салган. Ички иштер министрлиги Алтынбек Сулаймановдун оор күндөр келатат дегени чындыкка жатпайт. Ички иштер министрлиги коронавирус илдетине байланыштуу түзүлгөн абалда Кыргызстанда коомдук тартиптин бузулушуна жол берилбей турганын билдирди. 20 мартта мекеменин басма сөз кызматы ыкчам, кырдаал, толук көзөмөлдө деген билдирүү таратты.
Ички иштер министрлиги депутат Алтынбек Сулаймановдун айткандарын эч кандай чындыкка туура келбейт деп мүнөздөп, биз баарыбыз коомдук тартиптин сакталышына жооптуу экенибизди унутпайлы деп кошумчалады. Ошону менен катар министрлик кыргызстандыктарды чагымчыл, жалган, такталбаган маалымат таратуудан жана сүйлөөдөн карманууга чакырып, мындай кылгандар жоопко тартылаарын эскертти. Ички иштер кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп, коомдук тартипти сактоодо кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ыкчам ишмердүүлүгү мыйзам чегинде жүргүзүп келет. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда блокпосттор коюлуп, өзгөчө маанилүү объектилер толугу менен коргоого алынды. Убактылуу кармоочу жайларда кармалгандар кылмышка шектүүлөр жана өспүрүмдөр арасындагы укук бузуу менен кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иштер жасалууда деп айтылат ИИМдин билдирүүсүндө. 20 мартта Бир Бол партиясынын жана жогорку кеңештеги аталган фракциянын лидери Алтынбек Сулайманов парламентте сүйлөп жатып, Орусия менен Америкада паника башталганда мен бир жерден окуп калдым. Курал жарак көп сатылыптыр. Демек алар өзүн коргоого даярданып жатат. Эртең оор күн келе жатат дүйнөдө. Ачарчылык болуп, кыйынчылык, тартыштык болсо кылмыштуулук күчөйт. Баары көчөгө чыгат, дүкөндөрдү тонойт, ушуга кетип баратат. Ушуга бүт жагынан даяр болушубуз керек деп айткан. Кийинчерээк Сулайманов бул сөздөрүн жарыялаган журналисттерди аман эле болушсун деп айыптап, бизде болот деген ой жок. Дүйнөдө ушундай кырдаал түзүлүп жатат. Биз да ошого даяр болуп, алдын ала иштерди жүргүзүшүбүз керек деген жакшы ойдо айтылган сөз болгонун билдирди.